Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Учурда республиканын тоолуу областарында жут каптоо коркунучу турат. Мал кармагандар күндүн жылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Өлкөнүн тоолуу областарындагы мал жутка кабылышы мүмкүн. Андыктан бул жагдайдын алдын алыш үчүн өкмөт тезирээк тиешелүү чараларды көрүшү зарыл. Бул туурасында Жогорку кеңештин жыйынында бир катар депутаттар өкмөткө жагдайды эскертти. Депутат Эсенгул Исаков Айыл чарба жана мелиорация министрлиги ар кандай дыйкандар кырдаал боюнча ыктам чечимдерди кабыл албай жаткандыгын сынга алды. Бул маселе боюнча дагы бир депутат Нарынбек Молдалиев азыркы тапта Нарын районунун кээ бир айылдарында 1 метр кар жааганын айтып, сатыкка келген чөпкө кезек көбөйүп, кырдаал курчуй баштаганын айтты. Европадагы чыр-чатак Кыргызстанга дагы таасирин тийгизип жатат. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушуунун жыйынтыгы боюнча президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Анын айтымында, мисалы, Россия рублинин түшүүсү кыргыз сомуна таасир этүүдө жана ал 20%дан да төмөн түшүп кеткен. Биздин Россияда иштеп жүргөн Кыргызстан жарандарыбызды унутуп коюуга болбойт. Биз бул чыр-чатакты тез арада жөнгө салышын каалайбыз. Негизги милдет тараптардын көз караштарын жакындатуу. Мен кандайдыр бир деңгээлде буга салым кошо алсам абдан кубанычта болмокмун, деди президент. Ошондой эле Ангела Меркель бул маселени чечүүнүн тынчтык жана дипломаттык жолун табышыбыз керек, деди. Ош шаарындагы эски автобекет жылдырылат. Мындай чечим шаардык мэрия тарабынан кабыл алынды. Учурда иштеп жаткан автобекет Курманжан Датка менен Осмонов көчөсүндөгү жаңы автобекетке көчүрүлөт. Мындай кадам жол тыгынын жоюу максатын көздөйт. Айдоочулар шаардагы жол тыгынына автобекеттин тиешеси жок деп нааразычылыгын билдирүүдө. Мындай өзгөрүүнү коомчулук кандай кабыл алып жатат? Жаңы автобекетте кандай шарттар түзүлөт? Кабарчыбыз Адина Досумбетова кененирээк айтып берет. Ош шаары жол тыгынынан арыла албай келет. Мындай маселени жоюунун бир жолу Борбордук базардын ичиндеги автовокзалды шаардын четиндеги мамлекеттик автобекетке жылдыруу, дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Шаарды иретке келтирүү үчүн автобекетти көчүрүү сунушу боюнча тургундардан кат келип түшкөн. Мындан улам кала мэриясы көчүрүү чечимин кабыл алган. Мындай жеке карап айтканда Ош Бишкек каттам боюнча каттоочу таксисттерден да карыздар түштү да. Ушул маселени чечүү максатында азыр эски шаардын Борбордук көчөсүндө жайгашкан автовокзалды жабуу, кайсы бир маршруттар башка жерде калуу мүмкүнчүлүгү талкууланбайт. Бардык маршруттук таксилер жалпы багыт боюнча. Андан сырткары мындай шаар аралык, анан эл аралык багытта каттоочу жегин машиналер дагы ошол экинчи автовокзалга көчүрүлүү чечими кабыл алынды. Ош шаарынын вице-мэри Кутманалы Абдрахман уулу автобекетти көчүрүү менен каладагы жол тыгыны 30-35%га жоюларын белгилейт. Бирок бул чечимге айдоочулар макул эмес. Илгери барганбыз ал вокзалга. Болбогон ушул эки адамдын кызы Мен Карагыл жагы каттайм. Болбойт да. Илгери барганбыз. Бир адам жылбай 3 ай жүргөнбүз о шаарда. Бир адам чыкпай пустой. Шаардан башка аймактарга каттаган айдоочулардын айтымында автовокзалдын жол тыгынына тиешеси жок. Эгерде көчүрүлө турган болсо, биздин иш оорлошот дешет. Автовокзал жылышына биз каршы элек. Себеби элдин көпчүлүгү биздин автовокзал базарга жакын болгон үчүн ушул жерге элге оңой болот да. Анан биздин жаңы автовокзал дейт, бул биздин Борбордон чекерактагы автовокзал. Ал жерге эл барбайт. Вокзалдагы шоферлордун 90% кредити бар. Аяка ел барбаса ким төлөйт? Эки адамдын кызыкчылыгы болуп атат азыр. Азыр рабочий класс бүт саясатка катуу болуп калган, билет бардыгы. Эми эки адамдын кызыкчылыгы 300 адамды кыйнаш керек бояка. Вокзалдын тың болгончо мына жолдун эки жык машина келип коюп калат. Пробка мына өзүңөр көрүп турасыңар, мына жолдун эки жык машина. Машина кайга барат? Машина жок болсо пробка. Эл бакша бейман кирип, жеңил машиналар кирип атат мына. Эне тартип жок. Просто жеңил машина коюп кетип атат. Вокзалдан жок. Элен жылып кетсе эл кыйналат. Ал жактан келип балдар окуйт. Адаш былтыр бир жыл жылганда балдар адашкан. Көп бала жоголгон. Учурда иштеп жаткан автобекет жеке менчик. Шаар бийлиги аны жылдыруу менен каланы иретке келтирип, жана каражатты мамлекеттик бюджетке түшүрүүнү көздөп жатабыз, дейт вице-мэр. Ошондой эле шаар ичиндеги кичи автобустардын каттамы жаңы автобекет аркылуу кетерин, болушунча жүргүнчүлөргө шарттар түзүлөрүн кошумчалады. Жок, биз бул аракеттенип жаткан автовокзал, биринчиден ал автовокзал болуп иштөөгө бир нормативдик актысы жок. Ал бир түрдүү коммерциялык багытта иштөөгө уруксаат берген атайын мамлекеттик актысы бар.
демек бул жер автовокзал деп айтууга да негиз жок да. Менин оюмча ал жерде өзүнүн ал жеке ишкердин объектиси, ал өзү каалаган максатта кийин ишин уланта берет. Ош шаарындагы мамлекеттик автобекет 15 жылдан бери иштебей турат. Кароосуз калганы менен абалы учурда иштеп жаткан автобекетке салыштырмалуу бир топ эле жакшы. Жалпы аянты 4-5 эсеге чоң. 20 апрелге чейин шаардык мэрия тарабынан оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, талапка ылайыкташтыруу пландалган. Жаңы автобекеттин жалпы аянты 4 гектарды түзүп, ал жерде 1500 кичи автобус, 4000ден ашуун ар кандай жеңил унааларга ылайыкташкан. 10 майда эски автобекет жабылып, Ош мамлекеттик автобекети иштеп баштайт. Адина Досумбетова, Замбуз Риков, Ынтымак. Апрель окуясында каза болгон жана жабыркаган жарандар үчүн курулган турак-жайлардын сапаты, анын себептери аныктоо боюнча атайын комиссия түзүлөт. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева 1 апрелде апрель окуясынын катышуучулары менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында курулуш тармагында башаламандыктар орун алган, $1 миллион курулган мектептер пайдаланууга берилген жылы урай баштаган мисалдар бар. Мындай көрүнүш апрель окуясында жабыркагандар үчүн Туңгуч киши районунда салынган турак-жайда да байкалууда. Учурда биз атайын комиссия түзүп жатабыз. Ал сапатсыз курулган мектеп, бала бакчаларды аныктамакчы. Биз комиссиянын иш планына аталган турак-жайлардын сапатсыз курулушунун себептерин аныктоо маселесин да киргизгенбиз, деди Ниязалиева. Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр кошунунун Оштогу Токтогул багында ачык музей жана көргөзмө аянтчасынын чатырчасы кулап түшүп, оңдоп түзөгө муктаж. Мындан сырткары музейдин өзүндө жылдык түтүктөрү жок. Буга чейин кызматкерлер жардам сурап шаардык мэрияга кайрылган, бирок азырынча андан майнап жок. Бизге жакшы мынау азыр ушу галерея курулуп калганына жакшы болду. Анча-мынча картиналарыбыз ушул жерден сатылып турат. Сүрөт искусствосу менен таанышып, анын үстүнө художниктерди жакшы тааныбагандар да ушул жерден көбүн таанышып, оңдолуп калса жакшы болот эле. Бул тууралуу кененирээк жыйынтык чыгарылышыбызда токтолобуз. Рахматтулла Эгенбердиев ири көлөмдөгү салык төлөөдөн качкан деп айыпталууда. Кыргызстандын мурдагы муфтии Рахматтулла Ажы Эгенбердиев кармалганын Түштүк Казакстан облусунун сотунун маалымат кызматы билдирди. 38 жаштагы Кыргызстандын жараны Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 213 беренесинин 2 бөлүмү менен айыпталууда. Эгенбердиев 1,5 жылдай Кыргызстандын муфтии болуп турган. Жеке турмушу боюнча видео интернетке чыккандан кийин ал ээлеген кызматынан кетүүгө аргасыз болгон эле. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат азырынча Эгенбердиев боюнча комментарий берелек. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтарды Ынтымак чекит KG сайтынан окуп, иш күндөрү Ынтымак радиосунун Транзит 106.1 маалымат аналитикалык берүүсүнөн уксаңыздар болот. Мен сиздер менен кечки саат 8ге чейин коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.